Биз кайрадан кирдик. Негизи 1 саат болчу, бирок ошондо дагы убакыт жетишсиз болуп калды. Байке бир аз кеч киргендиктен өзү дагы кайрадан киргиле деген бир мүмкүнчүлүктү берди. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушундай бир кызыгып отурганыбызды агай да байкады. Азыр кайра улантабыз. Бат эле өтүп кетти. Ооба, мен да аябай таң калдым. 1 саат бат эле өтүп кетти. Кайрадан агайды күтөлү. Рахмат, чоң. Чындыгында баарыбызга аябай жаңылык болду окшойт. Биз өзүбүздөгү көйгөйдүн негизинде балдарыбызга же болбосо башка бирөөлөргө катуу тийип алган учурлар аябай көп кездешет экен. Эгерде өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө төңкөрүш кыла турган болсок, чындыгында бизде ошол көйгөй жаралган болот экен. Анын негизинде башка бирөөлөргө катуураак тийип алган учурларыбыз көп кездешет экен. Аны баарыбыз моюнга алышыбыз керек экен. Көп жаңы нерселер ачылды дейт, туура. Аябай пайдалуу болду деп ойлойм баарыбыз үчүн. Бирок дагы да улантабыз. Менин сүйүнгөнүм менин темам экен дейт. Учурда актуалдуу темалардын бири деп ушул теманы тандап алдык. Балдарды урушпай анан кантип түшүндүрүү керек экен дейт. Сумай эже сонун сабак болуп атат дейт. Буюрса, бул жерде деген өзүбүздүн коркууларыбызды жеңе турган болсок, балдарда да ошол коркуулар жок болуп чоңоет экен да. Эң кызыгы бул подсознание деп айтпадыбы? Бул деген 7 жашка чейинки аралыктагы балдардын подсознаниясы ачык болот дейт. Бул эмне деген? Бул деген биздеги кичинекей баягы микрофлешка деп айтсак болот да. Ал деген төрөлгөндөн баштап жазылат. Бүтүн бардык баскан турган запись болот. Ошондуктан биз ошол нерсени эле иштешибиз керек экен, коркуулардын үстүнөн иштешибиз керек экен. Ооба, аябай күнүмдүк теманы жардам берип атат дейт, тарбия боюнча дейт. Ооба, чындыгында жакшы болуп атат. Мага да жагып атат, агайдын сабактары сонун дейт. Чындыгында Максат Мухтаровдун эменин сабактары аябай эле сонун, кызыктуу. Эжебиз саламатсызбы дейт. Саламатчылык, биз агайды дагы күтөбүз. Менде чоң көйгөйлөр бар эле, жообун алып жатам дейт. Эң сонун. Баарыбыз ушундай бир сабакка киргенде мен билет болчумун, мен баарын билем деген бир мен билемдиктерди алып туруп сабакка кире турган болсок, кабыл алуу каналдарыбызды ачып алып кире турган болсок, сабак албетте эң кызыктуу, жогорку бир деңгээлде өтөт. Чындап коркок элем дейт, анткени кичинемде үйдө ата-энемдин уруш талаштарынан көрдүңүзбү? Азыр эгерде ушул коркуу менен сиз бала тарбияласаңыз, балдарыңыз так эле сиздей болуп чоңоет да. Биз агайды күтөлү. Күн сайын болуп турсун дейт. Биз колдон келишинче ушул 2 жумада бир уюштурганга аракет жасап атабыз. Так. Ушул агай менен сабак алып турсак болобу дейт. Абдан керектүү кеңештер дейт. Туура. Баарыбыз үчүн өтө эле бир пайдалуу бир эфир болуп атат деп ойлойм. Биз балдарды эмне үчүн урушат экенбиз, баарыбыз себебин билип алдык. Эми ошол урушпаш үчүн эмне кылышыбыз керек дегенде, жана коркууларды жоюшубуз керек экен. Ал коркуулар менен балдарга да коркууну киргизип атат экенбиз да. Балдар дагы биздей болуп чоңойбош үчүн, биздей болуп ата-эне болбош үчүн биз ошол нерсени ойлошубуз керек экен. Агай кошулат, буюрса азыр күтөлү. Кытайдан келгенче да убакыт керек. Суу сөзү жок, жөнөкөй тил менен түшүндүрөт экен. Рахмат сиздерге, сонун сабак дейт. Сактап коюңузчу эфирди, сураныч дейт. Биринчи бөлүктөгү эфирди сактап Сейтек мектебинин баракчасына чыгардык. Бул агайды кайдан тапсак болот? Бул агайды Кытайдан тапсак болот экен. Агай коуч, жашоого машыктыруучу. Чындыгында кыргыз эли сыймыктана турган мырзалардын катарын толуктайт. Аябай кызыктуу жерде бүтүп калды дейт. Мен эми биринчи жолу сабакка катышып баштадым дейт. Мына агай келди, буюрса кошобуз, анан комментарийлерди өчүрөбүз. Кош келдиңиз агай. Сиз келгенге чейин биз бардык ата-энелерден көптөгөн бир Саламатсызбы, Ултабыз?
Ооба, кайтарым байланыштарды алдык. Бардыгы аябай терең ыраазычылыгын билдирип атышат. Аябай кызыктуу жеринде бүтүп калды деп атат. Кээ бирөөсү болсо, эми ушинтип урушпасак кандай тарбиялайт экенбиз балдарды деп атышат. Көпчүлүгү чындыгында аябай ыраазычылык билдиришти. Рахмат, кыргыз эли сыймыктана турган мырзалардын катарын толуктайсыз. Чындыгында эле дагы уланта калсак убакыт аябай аз. Биздин азыр эмелерибиз biraz serialga окшоп кетип атат окшойт да, баягы Санта Барбара эме сериалдар кызык жеринде бүтүрүп коет эле го. Бүтүрүп койсок болмок экен, эмкиде дагы элдер күтсүн деп. Анда кайра сиздин тынчыңызды алмакпыз. Ооба, мен азыр ушуга чейин мен айтып келдим. Биринчиси коркуу дедик. Жана калды коркууну айттык. Мына сиздер караңыздар, балдарыңыздын урушканыңыздын себеби өзүңүздүн коркууңуздан. Буну түшүнүктүү болду да, туурабы? Ошо коркууңузду жеңсеңиз, балдарыңызды урушпай каласыз дагы. И тем более балдарыңызды урушса, балаңызды урушуп тарбиялаганыңыздын бир себеби сиз балаңызды кантип балаңыз менен кантип сүйлөшкөндүн балким техникасын билбейсиз. Ошол маанилүү да. Ошону билбеген үчүн сиз баягы натуральный жиниңиз келип туруп эле кайна ошол нерсени айтканыңыз, ошол тарбиялаганыңыз ошол деп ойлоп атасыз. Бирок чынында баланы кантип тарбиялабайт, антип күчтүү бала тарбиялай албайсыз. Бирөөнү урушсаңыз, бул коркутуп атасыз. Бул баланы коркутасыз, корккон бала бизнес кыла албайт, рискке кире албайт. Анткени туура эмес кылса ата энеси урушкан. Значит, бул туура эмес кылгандан качат, бул рисктен качат, акча жоготкондан качат. Баягы бир азыр успешностьтин техникалары бар, ошолордон качат, коркот. Анткени коркуп өсүп калат балаңыз. Ошон үчүн сиз коркпой өстүрүш үчүн биринчи сиз өзүңүздүн коркууңузду жеңишиңиз керек. Мындай эч кандай баланы тарбиялоо деген нерсе жок. Сиз өзүңүз өнүксөңүз, балаңыз сизге окшош эле өнүгөт. Балаңыз сиз эмне кылсаңыз ошондой кылат. Балаңыз эмнеге көп телефон көрөт? Анткени сиз көрөсүз. Ойлоңуз, сиздин телефонуңуз жок болсо, балаңыз телефон дегенди түшүнбөйт, мисалычы, ошо сыяктуу. Ошого сиз телефон колдонгон үчүн алып колдонуңуз. Бирок телефон колдонгон жакшы жаман, буну да сүйлөшүп кетебиз. Бирок азыр коркуу дедик, экинчи техника дедик, коркуудан кантип жеңиш үчүн мен бар, Кудай бар деген техниканы айттым. Мен бар деген өзүнө жоопкерчилик. Ал өзүнө жоопкерчиликти алыш үчүн дагы бир техниканы айттым. Мага эч ким бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес дегенди башыбызда эле коюп алабыз. Мага эч ким бир нерсе кылып бергенге милдеттүү эмес дегенде бир коркуу сезим болот. Неге дегенде эч ким кылбайбы, келинчем тамак жасабайбы, балам мени сүйбөйбү, өкмөт мени карабайбы, ушинтип өзүм жалгыз калып каламбы деген бир коркуу сезим болот адамда. Бирок коркпоңуз, эмнеге дегенде ал жөн эле сиздин башыңызда элдер кылганын постоянно кылып кете берет. Келинчеңиз тамак жасай берет, жолдошуңуз акча таап келе берет, баларыңыз ошо сизди сүйө берет, ошо сыяктуу. Бирок сизге эмне болот? Айырмасы, сиз постоянно сизде сюрприз боло баштайт. Коркпойсуз, жиниңиз келбейт, анткени ага ожидание жок. Биз азыр көбүнчө эмнеге көп ожидание кылып алганбыз? Ошол ожиданиялар болбой калганда биз жиниңиз келип атат. А сиз ожиданияга кирбесеңиз, үмүт күтпөсөңүз бирөөдөн бир нерсе, сиз андай жиниңиз келбейт. Мисалы, мындай десеңиз, азыр бир мисалы жакын бирөөңүз, мисалы балаңызды айталы, балаңыздан жакшы окуганга милдеттүү эмес. Жакшы тарбиялуу болгонго милдеттүү эмес. Чачып салса, ал чачып сала берет. Ал жакшы болуп, мындай жакшы бала болгонго милдеттүү эмес десеңиз, анан күткөн жоксуз балаңыздан. А бирок балаңыз бир күн жакшы 5 алып келди. Эмне кыласыз? Сизге сюрприз болот. Биз обычно эмне кылабыз? Балаңыз ушинтип кыйналып 5 алып эме кылат. Дагы жакшы оку. Мындан да жакшы болушуң керек. Түшүнүңүзбү? Сиз баягы баланын эмесин баалабай атасыз. А бала эмне болуп атат? Значит, менин ушунча кылганым, значит, мен успехке жетпейт экенмин дегенсиз. Баалабай жатасыз, бааланбай жатат. Менин коучингимде бирөөлөр жакшы макшы дебесе, дайыма сеники жаман дей берсе, мен коуч болбой калдым, токтоп калдым, мисалы, туурабы? Товарым өтпөй атат да, товар сатып атсам өтпөй атса, анан бул банкрот, экинчи муну албайм, товар албайм деп туруп башка товар алып, туурабы? Ошо сыяктуу. Балаңыздар товар сатып атат, балаңыздар бир сервис сатып атат, сиз клиентсиз. Мен ата-энелерге айттым да, жөн эле мындай оңой нерсени эсиңизде калып калсын, менимче жакшы да. Сиз жакшы ата-эне, жакшы тарбия берген ата-эне болуш үчүн сиз эң жакшы зритель болгонду үйрөнүшүңүз керек. Зритель эмес, көрүүчү. Мындай эмеге концертке бардыңыз, Мирбек Атабеков ырдады. Сиз Мирбек Атабеков карадыңыз, кол чаптыңыз, баары кол чапты. Мирбек Атабеков мындай элдерди карап атат, кол чапып атат, элдердин жүзүнөн нур жанып атат. Неге дегенде сүйүнүп атат. Ушунчалык жакшы музыка ойноду, элдердин аябай эмоциясын көтөрдү.
Не болот ошондо? Мирбек Атабеков дагы бир жолу ырдап берейин дейт да, силерге дагы бир ырдап берет, туурабы? Балаңыз бир нерсе көрсөттү, туурабы? Сиз аябай жакшы зритель болдуңуз. Не кылат? Ошону дагы бир жолу кылайын дейт. Ал кылган нерсесини жакшы нерсесине внимание кылат, жакшы зритель болосуз. Эгер жаман нерсесине зритель болсоңуз, ал жаман нерсесин кылат. Конечно, сиз жаман нерсесине жакшы деп мактаган жоксуз, уруштуңуз. Телефонду сындырды, уруштуңуз. Ал балага жакшы внимание, жаман внимание деген нерсе айырмасы жок. Балага внимание керек. Ата мына кара, тигин кара, карабай койду. Телефонду бир сындырды, карадыбы, урушуп атат. Сен неге сындырдың тигиндей кылып атат? Бала ичине сүйүнүп атат. Атам мени карады. Мени менен сүйлөшүп атат. Ал урушкан не важно, ал карап атат. Ошон үчүн мындай билесиздер да, баягы криминал кишилерди эле неге криминалга кетет билесиздерби? Уже внимание аябай востребованный болгондо ал ошону кылат, ага жагат. Анткени бүт телевидение, кагаздар, ошону жазат. Жаман, мындай өлтүрдү дегендей. Ал ошону каалап атат. Анткени өмүр бою внимание болуп туруп, ага пусть ушундай болсо дагы бир мага внимание болсун деп атат. Хайптар ушундай. Жаман нерсе кылып, булар көрдүңүзбү? Внимание жетпей калган убактагы адамдардын инвалидный эмоциялары. Ошолорду өнүктүргөндө уже ага муктаждык болбой калат. Бала полноценный өсөт. Внимание постоянный бар. Уже бала бирөөнүн вниманиясы үчүн, элемне дейт үчүн эмес, өзүнүн ичиндегини чыгарат. Мен кече жакында ата-энелер чогушуна бардым Кытайлардын. Мен кытайча жакшы билбейм, бирок мындай сүрөткө тартып туруп эле перевод кыла берет да, эме аңгичегечи. Баягы словарлар бар, текстти мындай которуп алып, эме чыгарат да, анан которуп бүт түшүндүм. Ошол жерде эксперттерди сүйлөттүрдү, интернеттен тапкан эмелерини. Мынтип айтты да, баладагы ичиндеги нерсени ойготуңуз дейт. Сиздин ишиңиз ошол. Ата-эненин иши, мугалим иши. Калганына киришкен кереги жок. Калганы бала сизден дагы эксперт. Мотивациясы ушунчалык күчтүү. Туурабы? Аябай көп ойлонот. Фантазиясы күчтүү. Сизден аябай чоң жашыйт. Бирок анын ичиндегини ойготуш ата-энеден зависит этет. Ал ошончо сүйүнүп ата мону кара деп алып келсе, койчу аны не кыласың, ойнойбой, телефонду өчүр десеңиз, ал телефондо ушундай нерсе жасады, же ойноду, ойондон бир уровеньди өттү, эч ким өтө албайт, же 5 жыл ойноп аягында өттү, мындай сүйүнүп атат да, мындай сындачы, сиздерге окшоп баягындай акча таап атат, же бир эме болду, мисалы, успешный болуп кетти, мисалы. Ошондой нерсени алып келди да, сиз эмне деп атасыз? Сиз азыр мисалы мектептин психологусуз, мисалы мондай анан иш-чараларды карап атасыз, ушундай кылдык деп баягы окуучулар ушундай болду, ата мындай сүйлөп атасыз. Анан мен сизге карап, айжа коюңузчу, ушундай деп мектеп болмок беле деп койдум, мисалы да. Туурабы? Каяктан акча алып атасыздар, ушунча акча да бермек беле. Мындай деп какой-то банальный сөздөрдү айтып койдум, какой-то бир эмени айтып койдум да силерге. Сизге тиеби? Мотивация эле. Сиз чоң киши тийип атат, туурабы? Балага кандай тиет билесизби? Балага подсознание сиет, бум деп. А сиз урушуп талашып, койчу деп менен урушуп кетип калып, өзүңүз менен да кылып кетесиз. Сизде бир определенный күч бар. Бирок балада ал жок. Тем более эң жакын кишини. Эң жакын кишиси эгер поддержка кылбаса, критика кылса, аябай катуу сындырат. Көчөдө бирөө сизге критика кылса, сизге тийбейт. Бирок жолдошуңуз критика кылса, аябай тийет, туурабы? Ошол эле сыяктуу. Көчөдө бирөө мактаса, анча нерсе болбойт. Үйдөгү жакын бирөө мактаса, кандай болот? Анан бул жерде бир аз ата-эне тарбиясы. Бизде караңыздар, 2 тренинг бар. Реклама кылып кетейин да, кечиресиздер. Бир тренингибиз бар, 3 айлык болот. Жашооңдун пульти ички дүйнөң, жеке өнүгүү боюнча. Экинчиси бактылуу үй бүлөнүн сырлары. Особенно ошодо аябай керектүү ата-энелерге. Бул жерде ошол бактылуу үй бүлөнүн сырлары, ошол жерде бир техниканы айтам да, ошону мисалы мындай дейм да, көрүнчүчү. Эгер ошол апасы, азыркы ата-энелердин апасы, эгер жолдошуңузду сиз ушунчалык уважать этип, мактап, үйдө эме кылсаңыз, мындай аябай действительно сыйласаңыз, моундай кылсаңыз, сүйсөңүз, ал көчөгө чыкканда эч ким аны кемсинте албайт. Гордо жүрөт. Иштери жакшы болот, эч ким кемсинте албайт. Анткени үйгө барганда келинчеги сыйлайт аны. А эгер келинчеги аябай урушса, мисалычы, урушуп эме сенде эме болбойт десе, жолдош чыкса, аны бүт баары сыйласа, мен мисалы максат сиз аябай жакшы коучсанда мындай, бирок мен эчке чыгып кечинде келеримде жана эртең менен урушуп кеткенмин да, кечинде барганда урушуланат да, билесиздер да, жашоодо эме, дагы эстейм дагы эмне болот, көчөдө кандай жүрөм? Слабый, болбой, мындай. Көрдүңүзбү, ошол сыяктуу. Аял кишиге да ошондой. Жолдош ушунча сен ушундай жакшы аялсың, ушундай назиксиң, бизге ушундай эме кылдың, ушундай сыйласа, ушундай ответ бергенде көчөдө эмне кылат?
Вольный жүрөт мисалчы, эч эме болбойт, анткени жолдошпойт. Ошол сыяктуу сиз бири-бириңизди сыйлаганды үйрөнөсүз. Мен ошондо мен азыр тренинг кылып атканда бала тарбиялоо биз өзүбүздү өнүктүрүү. Ушул тарбиялоо деген ушул. Балаңа мындай кыл, тигиндей кыл, ал мисалы сиз кечки телефон ойнойсуз, андай кылып, балам сен 2 мүнөт кара, 1 мүнөт. Бул уже техника иштебейт. Кааласаңыздар кылыңыздар. Урушуңуздар балаңыз не болсо инвалидный эмоция чыгарасыздар. Мен балага уже телефонго келдик. Мен чынын айтсам, балдарымды көп эме кылбайм. Буну кылба, тигиндей кылба депчи. Балдарым кээ бирок биринчи очередь балдарым кичинекейинде ушуну кылдым, бирок өзгөчө кылдым. Эгер кичинерээк балдарым болсо кылсаңыз болот. Телефондо образовательный мультфильмдерди жүктөп коесуз же YouTube'га ошону көрсөтөсүз. АБВГ же англисче коюңуз. Англисче билбейт балаңыз, бирок менин кызым, 3-чү балам мисалы кызы 1 жашында алфавитти билет эле. Анткени ага мен ошо образовательный эме койгонмун. ABCD ошол үйрөнөт, A'ди өзүнчө алат, өзүнчө үйрөнөт, мультфильм кылат андан булат. Андан кеп да алып койсо мен Айды көрөм дейт да, тамга бар го, Ай. Ошону мындай санда окуйм деген сөз болот да, балага бүт нерсе интересно. Биринчи ошолор койсун. Мен англисчелерди койдум. Анан ошончо англисчелер өнүктү. Булар англисче сүйлөй баштады кичинесинен элечи. Анан уже чоңоюп калгандан кийин уже англисче койсом, уже кытайча жакшы билип калгандан кийин кытайча көрөм деп калды. Уже өздөрү тандап атат. Мен уже кеч калам ужечи. Бирок ошого чейин кылдырып койдум. Кудайга шүкүр, балдарым англисче сүйлөйт. Мени менен, апасы менен кыргызча сүйлөйт, өздөрүнүн арасында кытайча сүйлөйт. Азыр биз 3 тилде сүйлөшөбүз. Анан биз баягы кыргызча сүйлөп атканда орусча кошуп кетебиз го, просто депчи. Ошону биз мисалы кытайча, мен апасы менен кытайча кошуп кетишет, мени менен англисче кошуп кетет. Бир жолу кичинесинде кызымды көтөрүп барсам, ата I want bus дейт да. I want bus. Короче, мен басамын деп атат. Көтөрүп кеттим. Мен басам ата деп атат. Басканды каалап атат. Want англисче bus деген кыргызча. I want bus болуп кетти ошондой. Эми айта турган нерсем, телефонду эме кылдыңыз, өзүңүз образовательный нерселерди коесуз. Ана балаңыз ошолорду көрөт. Анан урушпаңыз, балаңыз менен сүйлөшүңүз. Балаңызды чоң киши катары алыңыз. Балаңызды чужой киши катары алыңыз. Мен эми просто техниканы айттым да. Менин балам. Балаңыз сиздики эмес. Через сиз келди. Ал өзүнчө рух. Сизден чыкты, менин продукциям каалагандай колдоно алам, каалагандай эме кылам деген нерсе жок. Сиз жоопкерчиликсиз. Бул дин жактан, бул культура жактан, бул жөнөкөй жактан, тим более өзүңүзгө кыйын болот бул нерсе. Ошон үчүн балаңыздын өсүшүнү сиз маани бериңиз. Бирок ушуга сиз кантип баланы тарбиялайсыз? Ким үйрөттү сизге бала тарбиялаганды? Эч ким үйрөткөн жок. Ата-энеңизде эмне көрсөңүз ошондой кылыңыз. Бирок ата-энеңиз экспертпи, психологпу, детский психологпу? Жок. Коучпу? Жок. Бирок ата-энебиз сыйлайбыз, биз бирок ата-энебиз жаман деген нерсе жок. Кээ бирге мынтип айтат да. Биздин ата-энебиз могу техникаларды колдонбой эле 1 жашында жашап келген. Алардын эмеси жетти. Мисалда, ал деген сөз ата-энени баягындай жакшы көрөбүз, жаман көрөт деген нерсе жок. Бирок ата-энебиз ошол убакыттын эң жакшысын кылды. Эми биз бул убакыттын жакшысын кылышыбыз керек. Туурабы, биз ата-энебиздин окшошун кылсак, биз ата-энебизден низкийбиз. Неге дегенде, ата-энебиз Советский Союзда эң алдыңкы кишилер болуп жашады, ишини кылды, эмени кылды, колхоздо чалышты, эме кылды, туурабы? Какой-то бир орден алды, бирдемке кылды, туурабы? Аябай жакшы. Биз да ошол колхоздо иштесек, жер айдасак, бул уже ата-энебиз менен бирдей кылган жокпуз, ата-энебизден укпайбыз. Мурдагы поколениеде сиз эмне кылышыңыз керек? Өнүгүшүңүз керек. Сиз өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Психологдор менен сүйлөшүңүз керек. Не только психолог, коучтар. Психолог менен коучтун айырмасы, психологдор көбүнчө проблемаларды чечет. Уже поздно. Нормадан түшүп кеттир. Анан жардам берет, нормага чыгарат көбүнчө. Ошондой бир кабылданганда, проблема болгондо психологко барып атам да, мисалчы. Анан ошон үчүн коучтар чыккан. Мага окшогондор. Сиздин эч проблемаңыз жок. Акчаңыз көп, балаңыз укмуш сонун, андан да жогоркусун каалайсызбы? Конечно, каалайм. Адам каалаганча өнүгө алат да, туурабы? Анда келиңиз коучка, мисалы да, шутка. Мындайча айтканда, сиз баланын сезимдерин билишиңиз керек. Бала кандай нерседен түшүнөт? Жана айттым, баланы сүйүү менен эркелете албайсыз. Андай нерсе жок психологияда. Канча сүйсөңүз, балаңыз ошончо өнүгөт. Психологдор айтат муну. Бала качан эркелейт? Бала качан эркелейт же сөз укпайт дегенде, внимание жетишпегенде укпайт. Ошон үчүн сиздин техникаңыз, балаңыз бир нерсе кылса, жакшы нерсе кылса, сөзсүз внимание кылыңыз, ал ошол нерсени дагы кайталайт, потому что табары өтүп атат. Внимание кылбасаңыз, аны кылбай коет.
Siz постоянно bir nerseni sındırganda, uruşkanda уже внимание uruşkan менен келет дейт дагы. Только сындыра баштайт, укпай айтат, жыртат, анда мында кылат. Негативный нерсе менен внимание тартат. Балага ошол муктаж, керек. Ал урушуп внимание кыласызбы, сүйүп внимание кыласызбы, айырмасы жок балага. Бирок уруша берген үчүн, ал внимание ошондой көргөн үчүн урушпай калганда кылбай калат. Мисал айтайын, сиздерге айтайын. Siz özünüz bir hata kılganda özünüzü cemeleysizби? Cemilio az болот да сен балдарга караганда. Yok, siz köp kişiler cemeyt bir hata kılıp koydunuz. Misal bir nesne sürüme söylep koydunuz. Birdemge kılıp koydunuz. Ооба. Özünüzde sama kritika kılасыз. Ооба. Mında hiç kандай cemeleyiz kebirde. Ооба. Nega uşunday kıldınız burada? Niçin cemeleyiz? Atenlerge barına sıra otam. Ankeni atenlere çoğmayıp da. Niçin adam özünü cemeleyip? Kayaktan gelgen bu nerse? Bir caş bala özünü cemeley mi? Vallahi özünü hiç kritikasını görmeyin. Ооба. Semiz, moğonday tatına kayıt top koygan kız, men arık taşım gerek değil mi? Yok, he? Al kiyin kirgen sen nersedir. O hazır ayal zatlar nege arık taşım gerek de otan nege dediniz? Ankeni sizde общество bu tur emez, jaman, semirgen jaman de otan siz arık taşım gerek dediniz misalda. Jaş baladan nerse yok. Sizin cemelegeniniz sebebi bir. Kiçinebizde bizde atınebыз uruşkan. Aşıp kalsa. Janagınday отрицательный внимание калаган үчүн кылганда биз урушкан, биз ошону калаганбыз, ошентип бизди уруша берген. Мугалим урушкан, байкебиз, эжебиз урушкан. Буга биз подсознаниябызга сиңип калган. Чоңойдук. Азыр ата-энеңиз урушайбы? Чоң эле кишини ким урушсун? Ушу уят да эми ушундай эле киши өзүчү билет да. Мугалим келип урушабы? Жок. Мурдагы келип байкеңиз эме урушабы? Уруша албайт. Эч ким урушпай калды. Анан эмне кылабыз? Андай фигурант жок, андай киши жок бизди уруша турган. Анан өзүбүздү өзүбүз урушабыз. Ошол жемелек деген. Ал подсознательный привычка. Сиз неге өзүңүздү жемелеп атасыз? Сиз аны катаны атайын кылган жоксуз да. Bir. Экинчиси ошол нерсе менен, ошол ката деп, ошол жаман деген нерсеңиз менен сиздин максатыңызга барасыз. Менин коучингге кирген биринчи сүйлөмүм, мени переворот кылган сүйлөм ушул сүйлөм болчу. Жашоодо башыңа эмне келсе нейтральный. Нейтральный деген сөз эмне? Жакшыбы? Жок. Жаманбы? Жок. Нейтральный. Жашоонун баары нейтральный. Тагдырдын берген бүт нерсеси нейтральный. Азыркы коучингибиз да нейтральный. Жакшы да эмес, жаман да эмес. Биз аны өзүбүз тандайбыз. Бул жакшы, бул жаман деп. Ата жашоодогу башыбызга келген бүт нерсе нейтральный. Вирус дагы нейтральный нерсе. Биз аны азыр жаман деп атабыз. Кепилдер жакшы деп атат. Өткөндө бир аялдын WhatsApp-ында окугам, бир эжесине жазгам, аябай жакшы болду. Көрдү ушулар деп, аябай эме кылып айтты, даттанып айтты да. Баягы эмеге эмне эле, умрага барганда шопингге барат экен, анан тойлор мындай көрдүңүзбү, баягы ал кишиге аябай жагыптыр, жакшы. Башкаларга эмне болот? Жаман, адам өлүп атат, эме болот. Түшүнүңүз, бул жакшы да эмес, жаман эмес, бул нейтральный. Кыш жакшыбы, жаманбы? Бирөө жаман, суук көмүр алыш керек дегенде эме, бирөө эмне дейт? Байрак киши, лыжга барабыз. Не эле там Бишкектин бир четине кар колго. Көрдүңүз, кар жакшы да эмес, жаман да нейтральный. Ошол сыяктуу сизге болуп аткан жашоодогу нерсеңиз бүт баары нейтральный. Сиз балаңыздын поведениясын жаман деп атасыз. Неге жаман деп атасыз, билесизби? Анткени общество аны жаман деп атат. Бай кишилерди карасаңыз, кече бир прикол айтып, ошонун бирөөсүн айтып коеюн сиздерге. Эгер дейт, бай кишинин баласы шок болсо дейт, аны гиперактивный деп коюшат дейт. Кедей кишинин баласы шок болсо дейт, ал эрке болуп өстү, шок дейт. Мындай жаман сөз айтат. Тентек. Байдын баласы гиперактивный болуп атат, кедейдин баласы тентек болуп атат. Түшүндүңүзбү мисалы? Ошо сыяктуу. Эми бул мындай сөздүн эмеси, кыйыртмасы, туурабы? Ал неге тентек деп атасыз? Биздин бедный мышленияда. Ал бала индивид, ага сиз бир чоң нерсе айтканга монтип, ал сиз өзүңүздүн бедный мышленияңыздан балаңызды жамандап атасыз. Өзүңүздүн бедный мышленияңыздан уялып атасыз балаңыздан. Неге уяласыз балаңыздан? Неге балаңызды кылган жерден, түсүнөн, же бир жерден, же өзүңүздүн түсүңүздөн, өзүңүздүн тандаган келинчегиңизден, өзүңүздүн тандаган жолдошуңуздан неге уялып атасыз? Өзүңүздөн неге уялып атасыз? Неге өзүңүздү жаман дейсиз? Сизди Кудай ушундай жаратты, каалса африканча жаратат, каалса эме кылат. Мисалы, сизге берген ушул келепе эмне деп коет да, сөлөкөт. Эң сонусу
Көзгөгө караганда Кудай мага ушунчалык жакшы нерсе берди дейсиз. Даже колу жок киши дагы ушул денеси менен ушул дүйнөдөн рахат алып атат. Сезип атат, даам сезип атат, көрүп атат, сүйүнүп атат, эме кылып атат. Бул денеси болбогондо ал эмеге сферага кирбей калат да. Ойлосоңуз, адам руху менен суу иче албайт, көрө албайт, эчтеке кыла албайт, сиз менен сүйлөшө албайт мисалы да. Ошол сыяктуу сиз өзүңүздү сүйүңүз. Жанакы айткан коркунууңуз жеңдиңиз, анан өзүңүздү сүйдүңүз. Өзүңүздү сүйгөн высокомерностька кирбейт. Высокомерный киши өзүнү сүйбөйт. Мисалы, 10 балдан өзүмө 3тү берсем, анан сиз өзүнчө сүйлөп атасыз, крутой болуп атасыз. Мисалы, элдер крутой болуп атат. Анан мен өзүмө 3 бердим да, өзүм ушундаймын. Анан өзүмдү искусственный оңго чыгарып. Ошондо мен высокомерный текебер болгонго мажбурмун, өзүмдү коргоп атам. Эгер мен өзүмдү сүйсөм, азыр мен Кудайга шүгүр өз сүйүүмдү өзгөртүп жогорулаттым, мага бир орус келип, же русскоговорящий, же болгондо интеллектуальный бирөө келип, Россия, Кыргызстанда болсун, же башка өлкөдө болсун, Кытайда болсун, же Америка, же немец болсун. Профессор, доктор, айырмасы жок. Ал мага тие албайт. Анын сүйлөгөндөрү мага эч связь кыла албайт. Анткени мен сүйүүмдү жогорулаттым. Сиз деле ошондойсуз. Сиз деле ошондойсуз. Кыргызстанга салым кошкуңуз келеби? Кол көтөрүңүздөр барыңыздар. Kim salım koşusu gerek? Barız, he? Ateneler kol götürünüzler. Okey, götürünüzler. Siz otam. Siz Kırgızistan'a en çok salımınız bir ele nerse. Başka hiç nersen gerek yok. Oşol nerseden başkalar. Bir ele nerse. 10 baldan özümüzdün suyumuzdu 10 balga çıkarınız. Büttü. Başka hiç teke yok. Oşol balanızın problemasını da çeçesiz, өлкөңүздүн проблеманы чечесиz, дүйнөңүздүн проблемасын чечесиz. Неге дегенде, адам өзүнү 10 балдан 10 балга сүйгөндө, не болот билесизби? Башка эл аны түшүрө албайт. Психологияда андай нерсе жок. Мен эгер өзүмдү 10 бал сүйөсөм, мисалы сизге, мен азыр өзүмдү коучмун дедим, коучмун деп өзүмө кылып сиңди мага, мен 10дон 10 балдан коучмун деп өзүм сезем. Азыр ата-энелердин эч кимиси, максат койчу, сенден коуч чыгабы деп айта албайт. Психология ошондой экен. Сиздер мени кабыл кылып эме кылып атасыз. Эмнеге кабыл кылып атасыз? Эмнеге сөзүмдү угуп атасыз? Анткени аны мен өзүмө айттым, өзүм айткандан кийин ошончо нерсени үйрөндүм, мен өзүмө ушунча энергия жибергенче сиздер кабыл кылып атасыздар. Бир адам мен буну кыла албайм, мындаймын деп уборщица да келсе, келиңиз менеджер бияка отуруңуз дей албайбыз да. Адам баласы аны жогору чыгара албайт, ылдыйга түшүрө албайт. Же биз президент келип же моякты бир жыйнап коебузбу дей албайбыз да. Ошо Кыргызстанга салымыңыз. Өзүңүздү өнүктүрөсүз, өзүңүздү сүйөсүз. Сүйгөнүңүздө эмне болот билесизби? Балаңыз да өзүнү сүйө баштайт, анткени сизди көрөт. Сиз өзүңүзгө аябай жакшы кийим кийсеңиз, балаңыз чоңойгондо эмне кылат билесизби? Атасына окшоп кийинет. Анткени атасы эң эме да. Биз атабызга окшоп кийинебиз. Апабызга окшоп кийинебиз. Подсознание ошо кирет. Эгер биз базардан кийет, боло берет деп кийебиз, балдарыбызга Adidas, Nike алабыз. Бирок балдарыбыз чоңойгондо атасынын кийген кийет, ал дагы эмне кылат? Базардан кийет. Ал дагы арзаныраагын кийет. Анан балдарын ойлойт, балдарын ойлойт. Ал техника иштебейт. Сиз балдарыңызды ойлош үчүн өзүңүз аябай кычырап кийиниңиз. И так эле подсознательный сиз балдарыңызга өзүңүзгө алгандан кийин ага да алгыңыз келет так. Бир, экинчиси балдарыңыз сизди көрүп, сизге айтат: "Ата, мен да сага окшогон нерсе алам." Мына кийимден алып бер дейт. Ошо менен Adidas алып бер. Ошо сиз өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Сиз мен Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча да бир эле эмем бар, техникам бар, болду. Адамдар Кыргыздардын баардыгы өзүнүн 10 балга сүйсө, чабаны болобу, малчысы болобу, эмеси болобу, ким болуп иштесеңиз азыр айырмасы жок. Бул анткени балаңызга да маанилүү да. Өзүңүздү 10 балдан 10го сүйсөңүз, буну Америка, Кытайда түшүрө албайт. Америка түшүрө, японцдар түшүрө. Бул психологияда андай нерсе жок экен. Биз өзүбүзгө 3 бал берген үчүн биз кичинебизде ушундай мындай комментариялар калаңыздар, хейтерлер калаңыздар. Бүт сөздөрүмдө ошол эмелерди жамандаган, критика кылган, бул деген сөз биз өзүбүздү сүйбөйбүз деген сөз. Бирок сыртка чыкканда искусственный көтөрүп атабыз. Кыргыздар мындай, ата бабаларыбыз мындай, тимдей. Ал сөзүңүз менен ичиңиздеги сезим дал келбейт. Ал искусственный. Сиз жөн эле мактанып атасыз. Реальностьте өзүңүздү андай сезбей атасыз. Ошого сиз өзүңүздү көтөргөндө чыккандан кийин, мисалы, дүйнөдө кайсы өлкө сиздин оюңузча өзүнү 10 балдан 10 сезет? Америка, Германия, Япония. Булар неге ошондой сезет билесизби? Неге ушундай күчтүү? Неге элдер биз ошонтип бар? Дүйнөдө Америка дүйнөдөгү элдер эмес. Америка өзү чыккандагы өзүн айтканда мен өзүмө 10 бал берем деген. Не деген сөз?
Bir misal George degen bir kişi Montana'da yaşaydı, Toğ'da yaşaydı. Үйüne hiç kim barmadı. Konak geldi değil mi? Al Toğ'a kim baradi? Bırak uyu kanday bilesiz mi? Uyu ayva çıkar. Udopsova var. Biz Toğ'da yaşayan, o boz uyda yaşayan, hiç kim barmagan жерде аны оңдойбузбу? Оңдобойбуз. Самолюбие низкий. Biz азыр баарыбыз ошо элге рахмат айтышыбыз керек. Неге дегенде эл эмне дейт деп ушинтип байды үйлөр куйдук, балдарыбызды сейтекке кымбат баалуу мектепке берип атабыз. Тарбиясы жакшы, жакшы окутат, заграницага сыра чыгып кетет, аңгише жакшы мисалы да. Эл эмне дейт деп жакшы окууга берет. Эми элге рахмат айтасыз дагы, мындан кийин дагы өнүгөм десеңиз бул өнүктүрбөйт. Bir аңгишеде bir söz бар да, сизди ушул нерсеге эмне алып келсе, каалаган нерсеңизге бул нерсе алып барбайт. Уже өзгөрүшүңүз керек. Башка нерсе алып барат. Анткени ушул жерге чейин эле алып келип, дальше алып кете албайт. Эми эл эмне дейт дегенден чыгып, өзүм эмне дейт дегенден чыгыш керек. Эмне каалайм? Сиз өзүңүздү өнүктүргөндө, 10 балга сүйгөндө, уже Кыргызстан автоматически дүйнө категориясына кирет. Неге дегенде кичине 6 миллиону бар, 6 миллион Голландия же башка өлкөлөр бар. Израиль башка өлкөлөр туурабы? Дүйнөгө сөз өтөт. Же ошондой экономикасы күчтүү Германияда. Өлкөбүз кичине десеңиз Голландияда 2 сааттан өтүп кетесиз. Эменичи, өлкөнү. Кыргызстандан 2 сааттан бир жерден Кыргызстанды кесип өтө албайсыз. Мисалы, Ош Бишкек канча саат, туурабы? 6 саат. Ошо сыяктуу булардын баары экономиканы жөн эле бир нерсе айтам сизге. Бүт бар бүгүнкү сабакты билен десеңиз өзүңүздү сүйгөндө үйрөнүңүз. Өзүнү сүйүү деген высокомерный эмес. Мындай деген, эгоист деген эмес. Эгоист мындай. Мага жакшы болсун, ага жаман болсун. Бул эгоист. Өзүнү сүй деген мага жакшы болсун дегенден кийин итагиле наркыларга да жакшы болсун. Ал жерге жаман болсун деген, аны басат деген нерсе жок. Өзүңүздү көтөрөсүз, наркылар сизди көрүп көтөрөт. Сиз өзүңүздү сүйгөндө көрө албастык түшүп кетет экен. Мен өзүмдөн карадым. Мен Америка, Германияда окудум. Анан мага окшогон бала, бир кыргыз бала. TNBC деген немеден чыгып атат да. Телевизордон чыгып атат. Бир какой-то программа ойлоп таптыр. Американский, британский каналдан чыгып атат. Мурда мен өзүмдү өнүктүргөндө мурда мен аларга көрө албастык, мындай ичинден бир какой-то көрө албастык сезим болот эле да, баягы кызгандык сезимде көрө албастык мисалы. Мен деле окудум да, мен мындай кылганда тигиндей болот деп, ал эмне деп мындай какой-то бир сезим болду да, мен өзүмдү текшерип атам да. Өзүмдү өнүктүргөндөн кийин баягы бала чыкты. Мен аябай сүйүндүм ал балагачы. Молодец дедим да мындай. Анткени өзүңүздү сүйгөндө баягы көрө албастык сезим жоголот. Бул мен айтып аткан жокмун, бул психология ушундай. Сиз өзүңүз карап көрүңүз. Ошон үчүн аябай өзүн сүйгөн кишилер көрө албастык кылбайт. Америка эч кимге көрө албастык кылбайт да. Андай нерсе жок аларда. Анткени өзүн жогору сезет. Сиз Кыргызстан менен Америка үчүн, Кыргызстан менен Германия бирдей эле нерсе. Америка бар, анан калган дүйнө бар сыяктуу да. Сиз анткени мен барганмын, мен кыргыз болуп бардым, бир немка барган, экөөбүзгө бирдей отношение кылат. Биз низкий өлкөлөр эмне кылабыз? Сиз Пакистандан келдиңби деп башка отношение, сен Германиядан келдиң деп башка. Неге дегенде биздин уровньибиз болот да. Эми баарыңыздарга атыңызга айтасыз. Баарыңыздар өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр, бул нерсе болот. Мен буну практичный жашаган кишимин, практикада жашаган кишимин. Бир, мен айылда өскөн кишимин. Сиздерден да низкий уровеньде өскөн кишимин. Айылда менин кетмен чаптым ба, тамеки бир эле жыл эгип калдык, бирок 94кө чейин мен айылда жашадым. Анан Бишкекке көчүп кеттим. Орусча жакшы билбейтим, орусча үйрөндүм. Канчалык болсо, анан Германияга бардым, анан Америка. Короче, ааламга жол айылдан башталат, менин практикам ошол, жашоо ошол. Эми мен Марсты карап атам, балам Марста башында атам, мисалчы. Ошон үчүн бул деген сөз бир кыргыз кылып атса, Москвада мен баягы Лукойл, Газпромдорго сабак бердим, монтип отурушту. Орустар мени карап, мен аларга аңгише үйрөттүм, техникалар үйрөттүм, аябай сүйүнүштү. Бул деген сөз сиз ошону баарыңыздар кыла аласыздар. Бул эч эмес жок. Буну бир вундеркинд болуш үчүн же бир американец болуш кереги жок. Бир эле нерсе бар. Сиздер өзүңүздөргө аябай көп суроо бериңиздер. Неге болбосун? Эл менен ишиңиз болбосун. Ишиңиз болбосун дегенде сиз энергияңызды ага коротпоңуз. Мындай кылганда сиз как будто Кыргызстанга салым коштасыз. Неге тигини жамандаганыңыз үчүн? Ал салым болобу? Мен жамандасам ал жакшы болуп калат. Бул жанакы эле балаңызды урушасыз, ал жакшы болот. Урушкан бала эч качан жакшы болбойт. Наполеондун апасы кантип ойготкон кичинесинде? Балам тур, сени дүйнө күтүп атат. Балам тур, сени дүйнө күтүп атат. Азыр балам тур, сени дүйнө күтүп атат дешиңиздер керек. Ошо Наполеон Бонапарт чыктыбы? Ошонун бир сөзү бар. Мүмкүн эмес деген менин словарымда жок. Impossible is not in my dictionary. Түшүнүңүздөр, бул деген сөз баланы ошон тарбиялады.
Бүт Стив Джобс, башкалар карасаңыздар кичинесине бир чоң сүйүлөр берген. Ишенген ошол балага. Ошол сыяктуу. Кыскача айтып кетерим, биринчи коркуңуздар жеңиңиздер. Бир, мен бар, Кудай бар деген техниканын жарымы калып калды. Жарымы мен бар деген жоопкерчилик өзүңүзгө алдыңыз, эч ким мага бир нерсе кылып берген милдеттүү эмес, балам жакшы окуйт деген милдеттүү эмес деңиздер. Бирок каалай бериңиздер, балаңыздар кандай болушун каалайсыздар. Жаза бериңиздер. Бул сигнал кете берет, балаңыз ошондой боло берет. Эгер болбой калат, мындай болуп калат десеңиздер, сомнение кылсаңыздар, балаңыздар ошо сомнениеңиздердей болот. Бул ушундай хадис бар. Hadiste mınday деп айтылат экен. Мен пендемдин күмөнүндөмүн дейт экен Кудай. Балам ушундай жаман өсүп калат деп сомнение кылдыңыздарбы? Действительно, Кудай анда сомнениеңиздерди туура кылат. Неге дегенде менин чечмелем боюнча мындай Кудайга шек келтирген болуп калат экен да. Баламды Кудай жакшы мен каалагандай кылып өстүртө албайт. Түшүндүңүздөрбү? Менин каалагандай нерсеге Кудай аны жеткирте албайт. Сиз Кудайдын мындай кудуретине шек келтиргенде Кудай айтат экен, сен ошентип ойлойсуңбу, анда ошондой болсун дейт. Эми сомненияларды жоготуш керек экен. Жөн эле буну текшердим. Айылда биз алма түшүрөт элек. Мындай карасам көп алма, ичиме чувство келет. Сезим келет, уверенность, сомнение жок. Тиет сөзсүз бирөөнө. Монтур ыргытам, чынында эле. Экинчи жолу ыргытаарда сомнение пайда болот. Айттан тийбей калышы да мүмкүн дейм, бирок ыргыта берейинчи макул дейм. Ыргытам. Ошончо алма тура, бирок тийбейт, да? Же тийсе да түшпөй калат. Сомнение это и есть закон. Закон подлость деген өзүңүз чыгырдыңыз. Же дагы бир хадисти айтып берейин силерге. Мен досум бар Талай деген, тайкесинин малдары бар. Малдарыны ишчилер сүтүн саап сатат, ошто бир жерде. Тайкесин айтат экенде, тайке сиз ушунча ишчилериңиз бар экен, сүтүн уздап кетти, контроль кылбайсызбы, карабайсызбы дейт экен да. Ага мени айтпа дейт экен да. Анан мен ал сөздү мага айтпа дейт. Эмнеге десе, мындай бир хадис бар дейт экен да. Кандай десе, ошо хадисте айтып, эгер бир адам оюна уурдап кетпесин деген ой келгенде, сомнение кылып ошол жөнүндө көп ойлоно баштаганда дейт, уурунун ошол момент оюна келет экен. Бүгүн уурдасамбы, ушунун эмелери бар. Бул уурдалган нерсени сиз метафизика дейт, сиз мындай көрүнбөгөн закондордон өзүңүз кылып атасыз. Энергия, да? Балаңызды коркуңуз менен ошентип өзүңүз тарбиялап койдуңуз. Балаңыз сизден чыккан бала. Сиздин тарбияңызды алган бала. Сиздин 7 жашка чейин эмнени алса ошо менен кетип атат. Кыла алам десе кыла алам деп кетет. Кыла албайм десе кыла албайм. Ата-эне эч качан сен аны кыла албайсың. Анткени өзү кыла албайт да ата-эне, туурабы? Ага өзүнүн кыла албаганын ага да кыла албайт деп ойлобосун. Менин ата-энем Москвага барды, бирок Америкага бара алган жок. Америкага бара алганда да ишенбейт эле, бирок менин барарыма ишенет. Мен бардым. Ошол сыяктуу эле сиз балаңызды чектебеңиз, өзүңүздүн чегиңизде аны киргизбеңиз. Ал башка индивид. Ал жаңы замандын адамы. Ал технологияны билет. Ал бир нерсени сразу үйрөнүп алат. Сизге окшоп монтип жүрө албайт. Сизге окшоп программаны кантип эме кылам, кантип интернеттен сатам деген, андай, мындай көп нерсени ал кызыгат, ал билет, ал дүйнөнүн адамы. Ошого балаңызга эч качан чек койбоңуз. Ошол экинчиси мында балам болбой калат деген сомнение болуп атат го. Сиз экинчи техника дедим го, мына биринчи техника мен бар, Кудай бар. Кудай бар. Сиздин балаңызга эмне болсо, сизге канчалык кыйынчылык болсо, же балаңызды кантип сомнение кылсаңыз, андан Кудайдын кабары бар. Эгер балаңыз 2 алып атса, сиз ишениңиз, балаңыз 2 алган үчүн сиздин каалаган жагыңызга барат. Жок, 5 алганда барат эле, гарантия жок. Мен 5ке окуган отличник баламын. Дүйнөдө окуп келдим. Миллионер эмесмин азыр. Ошол нерсе дагы туура эмес. Балам 5ке окуса уже миллионер болот, же успешный болот. Туура эмес нерсе. Бул формальный образование, какой-то жардам берет. Мен мектебиңизде жамандабам. Общий эле мектепте формага киргизет. Формадан чыга албайсыз. Бирок сиз ата-эне үйдө балаңызга ишенсеңиз, бала ошол формадан чыкканга мүмкүнчүлүгү болот. Мен өзүмдү көп ата-энемди критика кылатым да. Неге ата-энем ушундай болуп койду? Неге мен отличник, синдром отличник болуп калдым? Неге рисковать эте албайм? Анан изилдедим аябай. Карасаңыздар, 3ке окуган бала, мектепти таштаган бала успешный болуп атат. Финансовый успешный болуп атат. Же ошо зоотехниктер депутат болуп атат. Вот ошолор успешный болуп атат. Неге? Системага кирбей калган кишилер. Сиз дагы ошон үчүн и мектепте система, и үйдө система, и культурада система. Балаңызды рамкага салып, сен кыргызсың, кыла албайсың. Жок. Американец ал билет, орус тилди билет мында. Же бирөө жакшы орусча сүйлөсө, бир бала, туурабы, же бир киши. Ал аябай интеллектуальный,
тиги орусча билбесе интеллектуал. Бул вообще баягы акылга сыйбаган нерсе. Тил билбеген нерсени ошондой кылган. Мен буну Германияда текшердим. Түрктөр бар, балдар жакшы немисче билбеген үчүн ал жерде жаман мектептер бар. Баягы баш иштебеген балдар мектеп ошака жөнөтүп койду. Тил билбеген үчүн. Бул бала аябай акылдуу, просто тилди билбейт. Анткени возможность жок. Үйүндө отурат, каяк менен сүйлөшөт мисалы. Ошо сыяктуу. Айылда жашаган кантип англисче, орусча билсин мисалы да. Ошо сыяктуу. Сиз ошол тилин эмесине карабаңыз. Булар эч нерсе. Азыр чынды айтам, мен өзүмө ушунчалык уверенныймын, сезимим боюнча. Хоть американец келсин, хоть президент келсин, ал адам бүттү. Аны сиз чоңойтуп атасыз. Сиз өзүңүздү түшүрүп атасыз. Өзүңүз чоңойтсоңуз, Жээнбеков менен да сүйлөшө берейин. Мен ага бир жамандык кылбайм, мен ага эч эме кылбайм. Кандай сиз жаңы президент болдуңуз, кандай болду иштер, кыйынчылыктар барбы? Менден кандай жардам керек? Болду, мен ага жамандык айтамбы? Жок. Donald Trump. Hello sir, how you doing? My name is Max. I'm from Kyrgyzstan. So I used to live in the United States. So how can I help you? Кандай жардам бере алам? Мисалы туурабы? Бул нерсе адамзат. Түшүндүңүздөр? Ошон үчүн Кудай бар дегенде башкаларды сиз өзүңүздү сыйламыз. Тил билем, кичине акчам бар, чоң ачпа, айырмасы жок. Сиздин оюңузга алып келиңиз, ошол байлыкты, ошол жакшылыкты, ошол ийгиликти Кудай берет. А сомнение кылсаңыз, анда өзүңүздөн көрүңүз. Бул закон. Сомненияңыз менен жашайсыз. Бул ошондой. Мындан кийин мен сомнение кылбай калдым. Мисалы мен мировой коучмун деп, мен эларал коучмун деп, мен эларал коуч болордон мурда мен өзүмө ошондой айтат. Бул деген сөз. Мен буну каалап атам. Кантип болот? Кантипке сиз жооп бербейсиз. Буга тагдыр жооп берет. Балаңыз кандай успешно билбейсиз азыр. Ошо мен азыр өзүмө ишенбейм. Кантип аяка болорума. Менде ответ жок. Бирок ал менин жумушум эмес. Кантипке сиз жооп бербеңиз. Кантип деп өзүңүзгө жооп бересиз, суроо бересиз, элдер суроо берет, ошого мынтип жооп бересиз. Техника ушундай. 1. Төрт эле сүйлөп. Мен билбейм. Балаңыз кантип успешный болот? Кантип окуп эме кылса эки мен билбейм. Бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Төрт нерсе. Мен билбейм. Бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Анткени аяттан тастыкта мен пендемдин каалаганын бердим. 1. Көрдүңүз, каалам. Сиз эмне кааласаңыз ошону берет. Сомненияны калса сан берет, туурабы? Мен да ошо мировой коуч дүйнөгө салым кошом деген мен бир какой-то бир максатым бар. Ошол максат руктарактан ошо кытайлар жашоосун оңдойт. Ошол немистер оңдойт, ошо японецтер оңдойт, ошо эмелер оңдойт. Мен просто жардам берем, алардын мышлениесин өзгөртөм. Кытайдыкын да өзгөртөм, немискин да өзгөртөм. Алар да бирдей, бүт баары мектепте барган. Бүт баары ошондой, бизге эле окшош. Мен кыдырып көрдүм. Баары ошо жакшы иш табыш керек, акча табыш керек, движение кылыш керек, бүттү ошо. Система бирдей, баардыгында башкача ойлоно албайт. Ошо машинаны алат, аз тем более homogenious болуп кетти. Ошо Lexus ошо жерде эле биз Кытайда бар, сизде да бар, Америкада да бар, бүттү да. McDonald's оякта бар, биякта уже биз бүт баары окшош болуп калды. Ошон үчүн сиз деле ошондой кылыңыз. Каалаңыз, кантип болот? Мен кантип ошо Donald Trump менен жолугам же бир мировой коуч болом, мен билбейм. Бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Бүттү. Буну Кудай кылат, буну тагдыр кылат. Мен ошол убакта кантип уверенный болдум, мен өткөн чагымда, мен Советский 87-жылы Америкага барам дедим. Ал убакта Масалиев мени укканда күлмөк. Максат демек да сен айылда жашап атасың, Ошко барган эмесиң, Бишкекке барган эмесиң, Москвага вообще эле барган эмесиң, кантип Америкага барасың деген. Туурабы, ошондой демек да, мисалычы. Бирок жаш балада что бар, почему? Бүттү. Как дегенди койбойсуз. Как это кыялдарды сындырат. Балдарыңызга эмне каалайсың дейсиз? Ушуну каалайм. Менин кызым pink, розовый мотоцикл каалайм. Болду, азаматсың, мотоциклың болот деп коем, болду. Көрдүңүздөр, фантазиясына азаматсың, болот. Буюрса болот деп койсуң, эмне каалайсың, эмне үчүн каалайсың? Болду. Сиз дагы эмне каалайсыз? Балдарыңыздан эмне каалайсыз? Жазып чыгыңыз. Анан акыркы техниканы айтам, мен батарейкам өчүп калат, өчкөндө сиз улантып бүтүп коесуз. Акыркы техниканы айтам. Бир, өзүңүздүн ичиңизде эмес, сырттагы нерселерди өзгөртүш үчүн, өкмөтүңүздү, депутатыңызды, балаңызды, өзүңүз болбогон, кыжалат болгон нерсеңизди өзгөртүш үчүн. Кыжалат эмне үчүн болот билесизби? Сиз колуңуздан келбеген нерселерге кыжалат болосуз. Жолдошуңуз бирдеме кылса, сиз кыжалат болуп атасыз. Өзүңүз суу ичем десеңиз, барып суу ичип аласыз. Кыла турган нерсеңизге кыжалат болбойсуз. Сизден сырткы күчтөрдөн, сиздин өзгөртө албаган нерсеңизге кыжалат болосуз. Мисалы, ошолорду өзгөрткүңүз келип атат. Аны өзгөртө албайсыз. Кстати, сиз балаңызды өзгөртө албайсыз. Сиз өзүңүздү өзгөртөсүз, балаңызга таасир бере аласыз. Сиз жолдошуңузду өзгөртө албайсыз. Өзүңүз өзгөрөсүз, жолдошуңузга таасир бересиз, жолдошуңуз өзүн өзү өзгөртөт. Сиз келинчегиңизди өзгөртө албайсыз. Өзүңүз өзгөрөсүз, жолдошуңузга келинчегиңиз таасир бересиз, келинчегиңиз өзүн өзү өзгөртөт. Ушундай техника. Жазасыз. Ыраазычылык менен сырттагы нерселерди өзгөртө аласыз. Ыраазычылык менен.
sүйүнөм, мынтип жазасыз. Мен ушунчалык ыраазымын, кубанычтамын. Мен ыраазымын, кубанычтамын. Балам аябай жакшы окуйт. Жөндөмү аябай жогору. Мен ушунчалык ыраазымын, кубанычтамын. Менин келинчегим аябай жакшы. Мен ушунчалык ыраазымын, үй бүлөбүз аябай жакшы. Бул болгон нерсени да айтасыз, болбогон нерсени да жаза бересиз. Ыраазы боло бересиз. Ыраазы болгонуңуз ыраазычылык деген. Сиз бир нерсеге ыраазы болгондо өнүгөт, нааразы болгондо өнүкпөйт. Бул ушундай көрүнбөгөн закон. Мен көп текшердим. Келинчегиме да жаздым. Келинчегим да ушундай деп жазам. Келинчегим ушундай калды. Таң калыштым. Бирок келинчегим сезбейт. Бирок мен айтсам, мен итаге эле ушундаймын дейт. Значит, менин мээни өзгөрдү, же келинчегим өзгөрдү. Билбейм. Но не важно. Менин проблемам чечилди. Ушуну акыркы бир хикая айтып берейин силерге. Жолдо баратсам хикая. Хикая билесиздер да, болгон окуя эмес. Бир кайырчы акча сурады. Акча сураганда мен эме кылдым. Акча берсем 100 сом. Ал мындай карады дагы акчанычы. Кечирсиз, мында азыр көрүп турайынчы, батарейкам сразу жокпаса. Акча берсем, ал мындай карады да таанып калды. Сиз Максат Муктаров эмессизби деди. Ооба, Максат Муктаров, коуч эмессизби? Ооба, коучмун. Уят эмеспи 100 сом бересиз? Дагы бир 100 сом берди. Наглый. Мен эмне кылдым? Аябай наглый киши го дедим да, кайрчу 100 сом берсем тоготпойт да, анан кийин эми бир аз коучмун да, өзүмдү кармадым жинимди. Анан эми кечиресиз деп басып кетип атам. Кетип алсам колундан монтуп тартат. Эй дейт, бер 100 сом дагы 100 сом. 200 сом сурап атат да. Жана кармаган жиним чачырап кетти дагы. Айтсам, бере деп туруп баягы берген 100 сом алып кетип калдым. Анан баратам, эчтеке бербей койдум ал кишиге. Анан баратам, аябай уже жакшы болуп, спокойно болуп барсам, дагы бир кайрыш чыкты жанымдан. Бирок мындай жүзү жылтылдуу экен да. Анан жардам берип коюшпу деди. Анан жардам берип 100 сом бердим. Берсем, 100 сомду карады, көздөрү жанды. Чоң рахмат. Элдер балким 5 сом берет, 100 сом берет окшойт да. Анан 100 сом берген үчүн аябай сүйүнүп, сизге чоң рахмат. Эч ким 100 сом бергиле, азыр балдарыма барып пирожка алып берем. Пирожка алып бересизби? Канча балаңыз бар? Сен 5 балам бар. Пирожка 30 сомдо. 5 баласы бар экен. Канча сом кетет? 100 сом. Мен канча бердим? 100 сом. 100 сом. Ушунчалык ыраазы болгонуна ичим ачып, өзү да пирожка жесин дегенде дагы 100 сом бердим. 200 сом бердим. Кетип калдым. Эми ата-энелер баарыбыз өзүңүздү индивидуальный ойлоңуз. Ушул эки кайрчы бизбиз, мен, сиз. Ошол 100 сом эмне билесизби? 100 сом төрөлгөнүңүздөн баштап азыркы убакка чейин эмнеңиз болсо, плюс-минус, материальный, моральный, ошонун илимиңиз, эмнеңиз болсо 100 сом. Сиз төрөлгөндө ушул жолуктар менен, билимиңиз менен, ушунча ата-энеге сабак кылганыңыз менен келдиңиз беле? Төрөлгөнүңүздө? Жок, нольсуз, эчтекеңиз жок эле. Тагдыр бердиби, Кудай бердиби баардык нерсени? Эми техника ушул. Бул мен тиги кишиге бердим, биринчи кайрышыга. Анын акчасы эмес, менин акчам берилди. Сизге баардык нерсе берилди, ноль элеңиз берилди. Эми ошол берилген нерсеге биринчи кайрыш сыяктуу болуп нааразы болсоңуз, ал состоянияңыз, ал балаңыз, ал жашооңуз өзгөрбөйт. Мен таштап кеттим, 100 сом менен калды. Бирок аябай эле нааразы болсоңуз, неге ушундай жолдошум, неге балам ушундай десеңиз, не болот? Ал да кетип калат. Болгон окуя. Бир коучинг кылган бир эме чоң кызга баласы бар, ажырашып кетти. Эми ажырашкандан мынтип сүйлөштү, анан кайненем мындай, кайненем оскорбление кылат эле, мындай кылат эле, жамандады кайненеге. Анан кийин, кайнеңиз азыр каякта десем, азыр жок дейт. Не болду десем, ажырашып кеткенмин. Вот, пожалуйста. Сиз кайнеңиз менен жакшы болуш үчүн биринчи ыраазы болушуңуз керек. Эми бул бир эмени айтам да, ошол сыяктуу. Техника ошол. Ыраазы болгондон кийин ал акырын өнүгө баштайт. Ыраазымын, кубанычтамын дейсиз. Бирок, мисалы, Кудайга шүгүр дейсизби? Ыраазы болуу деген айттым да. Ыраазы болуу деген Кудайга шүгүр деген туурабы? Сиз айтыңыз, мисалы. Кудайга шүгүр деп айтыңыз. Кудайга шүгүр. Ичиңизде эч кандай сүйүнүч болгон жок. Биздеги Кудайга шүгүр деген эми жоктон көрө жогору, эми бул деле жакшы деген сөз. Туурабы? Кудайга шүгүр деген, мен азыр менеджерим айтам, азыр могу 117 киши бар, 116 киши. Баарыңыздарга менеджерим сизге азыр $5000 берет, сизге эл сомуңузга которот десем. Кандай сүйүнөсүздөр? Вау, $5000 келсе анда бир
эме алып алам, нейле машинасы жок деп, bir Honda Fit alып алам, бирөөсү мындай кылам, бирөө баланын. Короче, bir планыңыздар бар, ооба, ошол нерсе Кудайга шүгүр. Кудай ооба, сиздин сөзүңүздү карабайт, ичиңизде сиз Кудайга шүгүр деп атасыз, бирок ичиңизде настроенияңыз жок, ыраазы эмес. Вот ошондой ыраазы болсун. Мен элдерге айтам, сиздер эч ким жок деп кандай кыла аласыздар, бирдемке болду, аябай сүйүнүңүздөр. Секириңиздер жаш балага окшоп, мисалычы, мындай нейрондор бар да мээдечи. Сиз башкача нерсе кандай нейрондор иштейт, башка нейрондор, ал өнүгүүгө аяп барат. Ошон үчүн баягы аябай успешный кишилер, бай кишилер жаш балдар кошуп батутта секирет экен, эме кылат экен, ушундай да, ошондой техникалар колдонот экен. Ал угултабы? ооба, сонун. Угулуп атат. Окей. Ошондой айтканда, ыраазы болсоңуздар өнүгөсүздөр. Биринчи, болгон нерсеңиздерге ыраазы болуңуздар. Бир техника бар, упражнение бар. 10 нерсеңизге ыраазы, мынтип жазасыз. Кудайга шүгүр десеңиз дагы мээңизге башка сигнал кетпеш үчүн мен ушунчалык ыраазымын, кубанычтамын, менин ушундайым бар. Учурчак менен жазасыздар. Биринчи болгон нерсени жазасыздар. Кайталап күнүгө башка нерсе жазасыздар. Именно өнүктүргүңүздөр келген нерсени кайра-кайра жазасыздар. Мен ушунчалык ыраазымын, кубанычтамын, балам дайыма 5 алат. Хотя 2 алат, мисалы. Туурабы? 5 алат деп ыраазы болосуз. Сигнал кетип атат балаңызга. Тагдыр иштеп атат. Сиздин каалооңузду ишке ашырып атат. Балаңызды сүйүп атасыз. Балаңыз 2, 3, 4, 5 алат. Балаңызга бир күн тиң болот, мен неге 5 албайм дейт. Да, бар 5 алып койт. Аны сиз кыла албайсыз. Сиз ыраазычылык менен өзгөртүп аласыз. Ошентип ыраазы болуп эме кылабыз. 10 нерсеңиз жазасыз, күнүгө өзгөртүп жазабыз. Кулагым бар, көзүм бар, жолук алдым, дагы жолугум бар, дагы эмнем бар, мисалычы, ушунча акчам бар, эмнеңиз болсо. Мисалы, акчаңыз көбөйткүңүз, күнүгө ушунча акчам бар деп жаза бересиз. Ушунча ыраазымын, кубанычтамын, ушунча акча таптым, бүттү, акчам бар. Анан ушунча акча кааласаңыз, ушунча кубанычтамын, менде $100,000 бар, хотя жок сизде, бирок бар деп жаза бересиз. Ал деген сөз, Кудайдын берилек нерсесине заранее ыраазы болуп атасыз, заранее рахмат айтасыз. Кудай үчүн не убакыт жок. Сиз будущийиңизге рахмат айтасыз. Бул жерде күнөө болобу? Мен молдо кишилерден сурадым, күнөө жок экен. Бир хамд деген сөз бар экен. Шүгүр, ана хамд деген уже общий эле. Бул адамзатты катары жаратылганга ыраазы. Ошончо ыраазы боло бересиздер, ошондо техника менен жашооңуздар өнүгөт. Ушул жерде токтотоюн, көп эме болуп кетти, суроолорго өтөлү, андан кийин эмени бүтүрөлү калсаңыз. Бизде азыр 10 мүнөткө жетип жетпеген вактыбыз бар. Ошентсе дагы кимдин суроосу насип болсо ошого жооп берели. Мына баштайлы. Тагдырга чейин баштадык. Ооба. Бирок чындыгында аябай жакшы сабак болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде жетишпей калсак ыраазычылык айтканга. Суроолоруңуздар болсо, урматтуу ата-энелер, берсеңиздер болот. Бизде бүгүн конокто барыңыздар билгендей эле эл аралык коуч, жашоого машыктыруучу Максат Муктаров агайыбыз. Суроолорду жазсак, анткени убакыт аябай аз. Эфирди сактап коебуз буюрса, абдан сонун эфир, рахмат дейт. Сиз ачтыңызбы? Суроо ачылбады окшойт. Ачылды. Ачылдыбы? Эчтеги көрбөйт. Курсуңузга кантип катыша алабыз дейт. Курсубузга бизде 0770 521 321 WhatsApp номерин жазсаңыз, менин коллегам бар, дагы Чыңгыз Мырза коуч, Чыңгыз коуч. Ал сиздерге группага чакырат, эки ошо WhatsApp группадан тренинг өтөбүз. Сонун пайдалуу сабак болду дейт. Максат Муктаров деп Instagram баракчасына деле жазсаңыздар, ошол жерде да номер жазылган. Биз ошол аркылуу таптык. Негизи кантип сабактарга жазылсак болот дейт. Бул боюнча жооп берди. Сиздерди угузган Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун дейт. WhatsApp менен болобу курс дейт. Ооба, WhatsApp менен болот экен. Сиздин чоң рахмат Максат агай дейт. Сумай эжеке терең ыраазычылык дейт. Баарыңыздарга рахмат. Балам жазгысы, то есть суроону окуйлу. Балам жазгысы келбей, окугусу келбей жатат дейт. Кандай жардам берем дейт. Балам окугусу келбей, жазгысы келбей жатат десе, биринчи балаңыз менен жөнүнө сүйлөшүңүз. Неге жазгың келбей дегенде де балаңызды мындай да бир нерсени эгер маани берсеңиз, урушпай айтсаңыз, сиз азыр сиздин поведенияңыз билбейм кандай болуп атат. Жазбайсыңбы, иштебейсиңби сыяктуу. Бир, мугалимден сүйлөшүңүз. Кээ бирде балдар бир аз аркадан келет, алар башка бирөө менен теңебеңиз ал балаңызды. Siz anın sebebini öğreniniz, ne kılat, kızıktırınız, mugallimle sürüşünüz, bunu
катуу эме кылбай эле кой, бир аз артынан келип бир буга жардам берели деп ошентип сүйлөшүңүз. Мисалычы, ал балаңыз ичинде сөзсүз бир себеби бар. Неге жазгың келет? Балким сиз аябай көп критика эмес, аябай көп мактап сен отличник мындай деп койсоңуз, балаңыз кичинекей уже перфекционист болуп кетет да. Ал деген сөз бүт нерсени сөзсүз жакшы кылыш керек. Анан кичине жаман болсо уже ал жазгысы келбей калат, жакшы болмайынча. Аз кичи аны биз ушундай деп кичине нерсесине деле баа бере берсеңиз, макта берсеңиз, ал актын өтөт ал жакачы. Сиз эмнесине маани берсеңиз, ошону өнүктүрөт ал. Рахмат. Күйөөм аябай негативдүү дейт, уруша берет. Кандай техника колдоноюн дейт. Албетте темадан чектелип. Сиздин колуңузда. Күйөөңүздүн нервный эме болгону балким сизден зависит этет. Мындайча айтканда, взаимный да, эркек киши обычно неге нервный болот? Бир үйдө бир проблема чыгарса, келинчек, сиздин поведенияңыз кандай ошол. Сиз өзүңүздү өзгөртүңүз, жолдошуңуз спокойный болот, потому что сиз тревожный болсоңуз, жолдошуңуз тревожный болгончо балага. Мисалы, келинчеги менен урушкан эркек баласыга да влияние кылат. Ташнай настроениясы бузулгандан кийин автоматически балага сыгып берет. Аны сиз баягы урушпа андай кылып өзгөртүп аласыз. Сиз бир эле кылган нерсеңиз, сиз өзүңүз коркуңуз жеңиңиз, өзүңүз жашаңыз, коркпоңуз. Жолдошуңуз келгенде эчтеке болбойт, макул деп, андан анткени Кудай көрүп турат деген, туурабы? Кудай бар деген. Бүт нерсе болот. Сиз өзүңүздү кыйнабаңыз, өзүңүздөн баягы коркуңуз жеңиз. Ошондо жолдошуңуз өзгөрөт, жолдошуңуз өскөндө балаңызга эмеси өзгөрөт. Сиз өзүңүздөн баштаңыз. Бирөөнү өзгөртө албайсыз, өзүңүз өзгөрөсүз, жолдошуңузга, балдарыңызга влияние кыласыз. Ушул техника. Мен башка техниканы билбейм. Негизи суроолорго караганда ыраазычылык аябай көп экен, сиздин сабактарыңызга катышууну каалагандар көп экен. Бул боюнча дагы бир жолу айталы, Максат Муктаров деп Инстаграмдан карасаңыздар баракчасы бар экен, ошол жерде телефон номерлери да жазылган. Биз ошол дарек аркылуу таптык агайды. Ал жерде Чыңгыз деген мырза сизге жооп берет экен. Агай, биздин эфир аягына чыгып келатат, 2-чи саатыбыз. Бирок деген кантип өттү өзүбүз да байкабай калдык. Чындыгында сабак аябай жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Биздин чакырганыбызды четке какпай, канчалык жумушуңуз көп болсо деле макул деп келип бергениңизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Мен эле эмес, биздин мектеп жетекчилиги дагы сизге терең ыраазычылыгын билдирет. Рахмат сизге да. Бир айта турган сөзүмдү айтып коеюн ата-энелерге. Балким менен теңдүүлөр бар, менден кичинелер бар, менден улуулар бар болушу мүмкүн да. Чынында эле сиз эч мындай действительно мындай кааласаңыз, сиз каалагандай жашоо болот. Бунун бүт техникасы бар, бүт эмелери бар. Кыргызмын, айылдыкмын, окудум, окубадым, андай нерселерди ойлонбоңуз. Каалаган нерсени эме кылыңыз, бизди табыңыз. Мен сиздерди билбейм да, силер мени таба алышасыздар, мен сиздерди таба албайм. Бирок мен сөзсүз ишенем, азыр мындай энергия сезип атам да ушул ата-энелерденчи. Действительно мындай өзүңүздүн жашооңузга, үй бүлөңүзгө, айылдашыңызга, Кыргызстаныңызга, дүйнөгө салым кошо аласыз. Сиз именно кошо